Дүйнөнү каптаган коронавирус ала тоозду айланып өтпөй, өлкөбүздү тооруп кыйын абалга кептеди. Оору бүтүндө Кыргызстанга жайылып, экономикасы токтоп, мамлекеттин шай кетип турганда, келечекке кайдыгер карабаган ыктыярчылар, фонддор жана бирикмелер бир муштумдай түзүлүп, COVID-19 каршы турушту. Бишкек шаардык кеңеши пандемияда өз өмүрүн тобокелге салып, халкка кызмат кылган Кыргыздын кыз сайкалдарына ардак грамоталарды ыйгарды. Ушу бизден ордодогулар баары тең жөнөкөй өздөрү ишкер айымдар. Сыйлыктын ээлери кыйын кырдаалда күнү түнү тынымсыз карапайым элге кызмат көрсөткөндөр. Алар материалдык, азык-түлүк жагынан жардамдарын аяшкан жок. Чыгаан кыздардан түзүлгөн нурлуу кайрымдуу кыздар жамааты карантинде карапайым калктын тирөөчү үмүтү болуп турду. 5000ден ашык үй бүлөгө көмөк көрсөтүлүп, айрымдарына турак жай сатылып алынды. Өлкөгө 80 даана кычкылтек аппараты алынып келинип, 7 дубанга таратылды. Курманайтта 2 бодомал союлуп, 200 түтүнгө берилди. 10 миллион сомдон ашык эжелер акча чогулттук. Андан тышкары биз деген бир инвалид үй бүлөдө 5 баласы менен жетим жесир аялга үй алып берип, ичинин баарын оокат жайын коюп берип, ал баласына дары дармейин баарын алып бердик. Андан тышкары ошо карантинден бери көптөгөн 500-600 миң үй бүлөгө чейин продукты таратып жүрөбүз да. Ама пандемияда вообще эле анда биздики бир 80ден ашык аппарат тараттык. Баарыбыз эмне гана ишти кылган жокпуз. Согушка барып келгендей эле болдук байке. Вообще уктаган жокпуз бир айчы. Ошо баарыңыздарга чейин тазим кыздар, баарыңыздарга рахмат чоң. Шаардык кеңештин депутаты Бактыбек Абдиев Кыргыздын кыз сайкалдарынын кыйын кырдаалдагы эмгегине токтолуп, айрыкча нурлуу кайрымдуу кыздар жамаатынын аракетин баса белгиледи. Кыргыз айымдардын мен ойлойм салым аябай чоң, зор мына биздин Кыргыздын жаш сулуу мына биздин таланттуу кыздар бүгүнкү күндө чоң кайрымдуулук иштер кылып, мына нурлуу кайрымдуу айымдар деп да мына фонд чыгып, миллион сомдук каражаттарын салып элге жардам кылып, ушул биздин ушундай мамлекет кыйналып турган кезде мен ойлойм ушул биздин айымдар чоң иш кылып, ушул шаардын тургундарына өзгөчө белгилеп кетсе көп көмөк көргөзүп, ушундай чоң жардам берди деп айтам. Жеңилин жерден оорун колдон алган Кыргыздын кыздары да шаардык кеңешке жана кала бийлигине аларга көңүл буруп, сыйлык тапшырган үчүн ыраазычылыктарын билдиришти. Биз кайрымдуу, нурлуу кайрымдуу кыздар жамааты, анан кийин Анжелика, Бактыгүл иши кылып, ушул Кыргыздар мен деген кыздардын баары ошо колунан келген жардамны өзүбүздүн Кыргыздын эли үчүн аяган жокпуз. Иши кылып баарыбызда ден соолук болсун, биринчи ден соолук болуш керек экен. Ден соолугубуз болсун, үй бүлөбүз менен баарыбыз аман болуп, Кыргызстан үчүн баарыбыз колубуздан келген жардамыбызды аябашыбыз керек экен. Адам эмгеги менен даңктуу деп калк арасында бекеринен айтылбаса керек. Ал эми апаат башыбызга түшүп турганда калкты колдоп, жардамын берген нурлуу кыздарыбызга ыраазычылыгыбызды билдирип, таазим этебиз.